Балыкчы шаарында алгачкы жолу уюшулган мелдешке ислам тилектештик оюндарынан, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрү менен бирге өлкөбүздүн ар аймагынан келген Кыргыздын мергенчи мырзалары жана айымдар катышты. Өнөр багып, салтты жана улуттук баалуулукту аздектеген жалпы 50 жигиттер жана кыз келиндер бутага таамай тийгизүү аракетин көрүштү. Бүгүнкү өткөрүүдө 35 метрде турган жаа атышуулар болуп атат, уландар жана кыздар. Бүгүн 7 ноябрь 2022 жыл ата бабаларыбыздын эскерүү күнүндө ушундай салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп атат. Алдыңкы орунду алгандарга жана кыргыз улуттук кийимин кийип келгендерге байгелер жана сыйлыктар тапшырылды. Мелдеш Гетерекей ата фонду, балыкчы Акжол ынтымагы жаштар коомдук бирикмеси, Таш чекин долбоору тарабынан уюштурулду. Бұл уюштуруу максаты 7 ноябрь ата бабаларды эскерүү күнүнө карата ушундай кыргыздын улуттук каада салтын колдоп элге журтка билдирүү максатында уюштуруп атканбыз. Бүгүнкү биздин бул жаа атуу максатыбыздын бири элибизди ынтымакка чакыруу. Бұл ғана болса дағы бірден бір башталышы ғана деп балықчы шаарына уюштуруп атканбыз. Эми бұл жылға 7 ноябрга карата бир топ кыргыздын улуттук оюн зоокторун улайбыз, өткөзүп да келебиз. Жана ошондой эле жалгыз гана бир оюн менен чектелбестен эмдиги жылдарга Кудай буйрса бир топ оюн зоокторду киргизсекпи деп атканбыз. Бишкек шаарынан келген оюндун катышуучусу Ая Аманова мындай мелдешке экинчи рет катышып жатканын, 3-4 айдан бери атайын машыгуудан өтүп жүргөнүн билдирди. Ая бул өнөргө кичине кезинен эле кызыкчу, бирок каякка барып ким менен машыгуу керектигин билчү эмес. Аз гана убакыттан бери таанышы аркылуу билип, Борбор калаадагы Legalize клубунда машыгып келет. Ал буга чейин ушул жылдын 30 октябрында Бишкек шаарында жаа аттуу федерациясы тарабынан өткөрүлгөн мелдешке катышкан. Бул экинчи мелдеш болуп атат. Экинчи мелдешке катышып атабыз. Бишкек шаарынан келдик. 2-3-4 ай болуп калды. Ушу жаа аттуу менен машыгып атканыбызга. Илгертеден бери эле кызыгып келчүм, кичинекей кезимден эле. Бирок каяка барып, ким менен машыкканы билчү эмесмин. Анан кокусунан досум аркылуу билип калдым. Анан ушинтип келип машыгып калдык. Буга чейин кайсы мелдеш? Салбурун аңчылыкка чыгуу дегенди түшүндүрөт. Бул өнөр башында тамак аштап, жан багуу максатында келип чыккан. Кыргыздар жоокерчилик заманда салбурунду аңчылык эле эмес, аскердик мүнөздө да колдонушкан. Салбурунда тайган, алгыр кушбакка мергендер биригип аңчылыкка чыгышат. Бирок бул өнөрдө жаныбарларды жөнүжө кырууга болбойт. Бул салбурундун эң негизги өзгөчөлүгү. Салбурун 2012 жылы улуттук спорттун катарына кирген. Оюндардын түрлөрү жаны алыстыкка атуу, жаны бутага атуу, чыргага бүркүт салуу, тайган агытуу болуп эсептелинет. Туратбек Рахманов, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн.